Кыргызстандын улуттук Кызылай коомунун Баткен облусундагы кызматкерлери Баткен районунун үй-бүлөлүк дарыгерлер борборлорунун медицина кызматкерлери менен биргеликте көз ооруларын алдын алуу боюнча чек ара айылдарынын тургундарына кароо жүргүзүүдө. Баткен районунун чек ара айылдарынын тургундарына кызмат көрсөтүүнүн сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу максатында өтүп жаткан иш-чарадан кабарчыбыздын репортажы. Кыргызстандын Кызылай коому Баткен районунун үй-бүлөлүк дарыгерлер борборлорунун медицина кызматкерлери менен биргеликте эл тургундарынын көздүн көрүүсүнө байланышкан ооруларды алдын алуу максатында атайын иш-чара уюштурган. Көз оорулардын алдын алуу жана офтальмология кызматтарды жакшыртуу программасы иштеп келет. Ошол программанын алкагында бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо күнүнө карата элдердин арасында көз ооруларын алдын алуу боюнча иш-чара болуп атат. Бул иш-чарага Баткен облустук биргелешкен оорукананын көз дарыгери келип, элдердин көз ооруларын ден соолугун карап атат. Ылдыйга карап турат. Куттар менен болуп турат. Чек ара аймактарында калктын саламаттыгына кам көрүү өзгөчө мааниге ээ. Ошондуктан улуттук Кызылай коомунун колдоосу аркылуу Баткен облустук саламаттык сактоо мекемеси менен биргеликте көз ооруларга кароолордун жүргүзүлүшү чек арага чеп болгон айыл тургундары үчүн өтө маанилүү. Мамлекеттин көрсөтмөсү менен мына Кызылай коому тарабынан ошондой элдин саламаттыгын алдын алуу максатында бүгүнкү күндө баягы көз оорунун алдын алуу максатында өздөрү Кызылай коому тарабынан келип, көз оору врачтары келип, элдин ооруларын текшерип, алдын алуу иш-чараларын өткөрүп келатат. Буга чейин Кызылай коому жыл сайын эле мындай иш-аракеттерини ошол медицина кызматкерлеринин биргеликте алдын алуу иштерин өткөрүп келет. Буга чейин алыскы аймактарда көз дарыгерлеринин жетишсиздиги тиешелүү медициналык диагностикалык жабдуулардын жоктугунан жергиликтүү тургундарга көйгөй жаратып келген. Эми мынтип алысты жакын кылып гана эмес, көкөйкести көйгөйдү жеңилдеткен Кызылай коомунун колдоосу менен өтүп жаткан иш-чара айыл тургундарын кубантып турат. Кудайга шүкүр, жакшы. Балдарым, неберелерим баалыбыз жакшы. Айлыбыз тынч, Кудайга шүкүр. Детсад, мектептерибиз иштеп жатат. Биздики доктурлар келип текшерип турат. Кудайга шүкүр, доктурларга рахмат. Кундуз Жөрөбекова, Бексултан Кайратбек уулу, жаңылыктар.